Салам радиосунда жаңылыктар. Арабаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейила Шор кызы тааныштырам. Кыргызстандын аймагында жер титирөө катталды. Кечээ 19 март күнү Чүй облусунун бир нече аймагында очогунда күчү 3,5 баллга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунан билдиришти. Маалыматка караганда жер титирөө саат 21:05 Аламүдүн районунун Кашка суу, Таш дөбө айылдарында 3 балл, Бишкек шаарында, Сокулук районунун Күнтүү айылында, Аламүдүн районунун Арчалы, Арашан, Койташ, Байтик, Ташбулак, Алмалуу айылдарында 2,5 баллга чейин сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Үчкоргондо трансформатор өрттөндү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Тилсиз жок Адамжай районунун Үчкоргон айылында катталган. Анда трансформатордон өрт чыккан. Жерине аймактагы куткаруучулар тартылып, өрт өчүрүлгөн. Кырсыктан жабыркагандар катталган жок. Орусияда каракчылыкка шектелип 3 кыргызстандык кармалды. Орусиянын Москва шаарындагы кыргыз мигранттарын карактоого шектелип, Баткен облусунун 21 жаштагы, Ош облусунун Каракулжа районунун 28 жаштагы жана Ош облусунун Кара Суу районунун 28 жаштагы тургундары кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык кармалгандар 26 жана 24 жаштагы кыргызстандык кыздардын жашаган батирине кирип келип, каракчылык менен кол салып, курал катары бычакты колдонушуп, зомбулук көрсөтүү менен 2 кыздын кымбат баалуу телефондорун, акчаларын, зээр буюмдарын алып кетишкен. Бул факты боюнча Орусиянын Ички иштер министрлигинин тергөө бөлүмү тарабынан чогултулган материалдардын негизинде Кылмыш жаза кодексинин каракчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Электе Исхак Разаковду эскерүү иш-чарасы өттү. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз катчысы билдирди. Ага ылайык иш-чара Кыргыз эл баатыры, мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Разаковдун Разаков шаарындагы музейи менен таанышуудан башталып, андан соң Элек районунун Кулундай аймагындагы Исхак Разаков атындагы Сейил багында мамлекеттик ишмердин эстелигине гүл чамбарлар коюлуп, анын рухуна багышталып Куран окулду. Бул күнү Разаков айылындагы Разаков орто мектебинде Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институтунун студенттери тарабынан даярдалган улуттук көргөзмө жана Исхак Разаковдун өмүр таржымалын чагылдырган сахналаштырылган көрүнүштөр тартууланды. Андан соң эл уулу Исхак Разаков деген темада илимий конференция өттү. Күндүн маанилүү делген жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.